катышканга укугу жок болчу. 6000ден ашык товарды 0% менен киргизгенге биздин профсоюз лидерлерине чоң кысым болуп жатат. Бирок мен ишенем, азыркы бийликке булар жакындай албайт. Мен ишенем, профсоюздан миллион эмес, 10 миллиондогон, балким 100 миллиондогон кылмыш иштери чыгышы мүмкүн. Саламатсыздарбы, урматтуу жалпы факт KG маалымат порталынын көрүүчүлөрү. Бүгүн биздин студиябыздын коногу Кыргызстан курулуучулар профсоюзунун төрагасы, Кыргызстан профсоюзунун федерациясынын жаштар кеңешинин төрагасы Элдияр Карачалов. Кош келиптирсиз студиябызга. Алгач ушул мен профсоюздар федерациясынын айланасында суроо бергим келип турат. Анткени ушул 2 жылдан бери ушул профсоюздун айланасында чырлар токтобой келе жатат. Бири кетсе, бири келип, ушундай бир талаштар болуп жатат да. Ушул эмне себептен болуп жатат? Буга кимдер кызыктар болуп жатат? Саламатсыздарбы? 2 жылдан бери андан ашык мөөнөттөн бери болуп жаткан чырлардын жыйынтыгы бул рейдерлик басып алууга карама каршы чыгып жаткан профсоюздун мүчөлөрүнүн акциялары болчу. Буга кызыктар Гулкан Молдобекова, Кожобек Рыспаев, Мирлан Бакиров. Өзүңөр билгендей жогорку кеңештин депутаттары. Булар Асанакунов Миргек Аскерович мыйзамсыз федерацияга төрага болуп, кийин жумуштан айдалган адамды колдоп, не дегенде Молдобекованын жубайы болот. Асанакуновдун жубайы Молдобекова. Экөө чогуу. Атайын антиконституциялык кесиптик бирликтер жөнүндө мыйзам долбоорун 1 жылдан ашык мурун көтөрүп чыгышкан. Ал мыйзам буларга Кыргызстан профсоюздар федерациясынын жалпы көз каранды профсоюздордун баарын кошуп келип басып алууга түздөн-түз шарт түзүп берет. Ал аркылуу буга чейин аракет кылып, бирок колунан келбей калган Кыргызстан профсоюздар федерациясынын Кыргызстан профсоюздарынын мүлкүн сатып, тоноп жок кылганга дагы шарт түзөт. Бунун жыйынтыгында жалпы эле профсоюздар Кыргызстанда ыдырап жок болуп кетиши мүмкүн толук кандуу. Ошонун жыйынтыгында 750 000 профсоюздун мүчөсү, расмий мүчөсү профсоюздук жардамдан, профсоюздук путевкадан, льготадан жана башка кепилдиктерден айрылып калышы толук кандуу ыктымал. Азыр ушул антиконституциялык. Ушул мыйзамды азыр жогорку кеңеш кабыл алдыбы же ала элекпи? 2019-жылы май айында башташкан булар. Толук кандуу процедураны эске албай. Бул эмнеге антиконституциялык деп жатам? Эң биринчиден профсоюзга биригүү укугу бул конституциялык укук. Ар бир жарандын биригүүгө укугу бар. Кыргызстан кабыл алган эл аралык эмгек уюмунун конвенциялары бар. Ал жерде биздин укуктар көрсөтүлгөн. Эл аралык социалдык экономикалык боюнча жана саясий экономикалык эл аралык саясий же жарандык конвенцияда дагы ар бир адам профсоюздарга биригүүгө укугу бар деп так көрсөтүлгөн. Анан булар бул мыйзамды көтөрүп жатканда коррупциялык, гендердик, мыйзамдык башка бүт лингвистикалык анализдерин баарын жүргүзүп өткөрүш керек болчу. Анын бирин да кылган эмес. Андан кийин коомдук талкууну толук кандуу кылган эмес. Анан улам ар кандай оюндар аркылуу жүзөгө ашырганга аракет кылган. Бирден бир мисал, социалдык комитеттен карап жатканда жогорку кеңештин 9 мүчөсү бар. Ал жерден Молдобекова Гулкан Сакиновна, Асанакунов Мирбек Аскерович ошол кезде Кыргызстан профсоюзунун төрагасынын жубайы болгондуктан катышканга укугу жок болчу. Буга мыйзам жол бербейт, депутаттын этикасы жол бербейт. Ал учурда депутат бул жөнүндө жарыя кылып, жогорку кеңештин жыйыны болобу, комитеттин жыйыны болобу чыгып туруп кетип калыш керек. Антпестен отуруп катышып толук кандуу ушу мыйзамдар өткөрүп жатты. Эгерде өзү катышпай калса, анда добуш жетпей калмак. Анан кийин бул мыйзам боюнча биз бир топ митингтерди кылып, эл аралык уюмдарга кайрылып, анализдерин баарын жүргүзүп, правовая клиника адилет анализин берген. Бул мыйзамга дал келбейт деп. Россиянын профсоюздары, Европанын профсоюздары, эл аралык эмгек уюму каттарды кыргыз бийлигине түздөн-түз расмий каттар жөнөткөн. Жана дүйнөнүн бөлөк булуң бурчунан каттар келген. Жана Кыргызстандагы Бириккен Улуттар уюмунун өкүлчүлүгүнөн вербалдык нота 1 эмес 3 жолу келген болчу. Андан кийин бул маселе токтоп баштаган. Өзүңүздөр көргөндөй 5-ноябрда Айда Касымалиева жарыя кылды. Бул чырлуу мыйзам. Мыйзам боюнча документ жок.
Quorum жок, карай албайбыз деп. Эмнеге алайым ал жөнүндө айтып жатат биздин вице-спикер. Не дегенде ОБСЕнин посолу 2 жолу жолугуш өткөрүп жарыя кылган болчу. Эгерде Кыргызстан бул редакцияда ушул мыйзам долбоорун кабыл алат болсо, ВСП+ режиминен чыгып кетет деп. ВСП+ деген биздин Кыргызстандын ишкерлеринде жол ачат Европага. 6000ден ашык товарды 0% менен киргизгенге. Эгерде биз бул ВСП+ режиминен чыгып кетсек, демек биздин ишкерлер Европага 12-20% менен киргизип калат. Бул дагы чоң сокку болот. Ушунун жыйынтыгында баардыгы токтоп калган болчу. Азыркы учурда Мирлан Бакиров, Кожобек Рыспаев, Гулкан Молдобекова мамлекеттеги татаал башаламандыктан колдонуп, ушул мыйзам долбоорун 5 ноябрда кворум жок оюн кылып өткөрүп жиберди. Ошондуктан Кыргызстан профсоюздары 12 ноябрда четверг күнү чоң митинг уюштурат. Ошол эле учурда бүгүн дагы чогулуп бир митинг кылдыңыздар. Анан 4-күнгө калтырдыңыздар аны. Ошондо профсоюздардын ошо кызматкерлерин баарын митингге чакырдыңыздар да. Эми ошонун арасынан кимдер келет деп ишенесиңер? Колдоо баары келеби? Жакшы суроо. Бүгүн жумуш эмес күн болчу. Мамлекеттик мекемелер иштебейт. Бүгүн алдын ала депутаттарга жарыя кылып, бүгүн чыгып маалымат берип койдук. Не дегенде эртең жогорку кеңештен 3-окуудан алып өткөнгө аракет кылышы мүмкүн. Такыр болсо четверг күнү алып өткөнгө аракет кылат. Азыркы учурда бизге биздин региондордон биздин профсоюздук кээ бир активисттер келип жатат. Четверг күнү бизде Кыргызстан профсоюздар федерациясынын тармактык профсоюздардын көпчүлүгү, жалпы 20 тармактын 6 облус бар, бир 17ге жакын тармак чыгат. Ушул маселени жарыя алып чыгат. Дагы бир нерсе бар. Мыйзамга байланышкан бизге биздин профсоюз лидерлерине чоң кысым болуп жатат. Милиция аркылуу, тергөөчүлөр аркылуу, Финпол аркылуу, ал жөнүндө дагы укук коргоо органдары тарабынан кысым кандай болуп жатат? Биздин Кыргызстан профсоюздар федерациясынын кеңешинин мүчөлөрү 19 адам болуп, февраль айында 2020 жылы Асанакунов Эрбек Аскаровичти жумуштан алат. Буга чейин каржы полициясынын документтерине таянып. Эмне дегенде каржы полициясынын тергөөчүсү Асанакунов Эрбек Аскаровичтин эмгек китепчесин подделка деп жарыя кылган. Эмне дегенде ал 2000 жылдан 2007 жылга чейин кайсы бир учурларда баштапкы профсоюз уюмунун төрагасы болчумун, жана ошол мекемеде мен мүдүрдүн орун басары болчумун деп жарыя кылган да. Юстиция министрлигине соцфондко каттарды жөнөткөндө алар жооп берет. Бул фирма 2009 же 2010 канча жылы түзүлгөн дейт. Демек ал киши мен иштедим деген учурда ал фирма жок болчу. Өзүнүн мамлекеттик документине мыйзамсыз эмени киргизип алган. Анан ар кандай шылтоо менен кысымга алып туруп, каржы полициясынын ошол учурдагы төрагасын кысымга алып туруп, Молдобекова Гулкан Сакеновна бул ишти токтотуп коет. Мындан да башка иштер бар болчу. Алардын баарын токтотканды укканбыз, бирок толук кандуу маалыматы жок. Ошондуктан биздин кеңеш буну жумуштан алган болчу. Андан кийин булар укук коргоо органдарына кайрылып, бизди мыйзамсыз алып салды, рейдердик захват болду деп кайрылат. Кайрылып, анан негедир укук коргоо органдары иштерди козгоп баштайт. Бирок анын астында Кыргыз Республикасынын жогорку соту ушул иштин баарын карап чыгып, ошол документтердин чын экенин тастыктаган, далилдеген. Анан кийин бул маселеде чечимди бир гана Кыргызстан профсоюздар федерациясынын кеңеши кабыл алат. Сот кабыл албайт, ушул кеңеш кабыл алат деп жарыя кылган. Ага карабастан болбой иштерди козгоп койду. Азыркы учурда 5 адамга Кыргызстан профсоюздар федерациясынын ушу кеңештин мүчөлөрүнө иштер козголгон. Ушундай күлкүмүштүн негизи рейдердик захват деген немелер бар, берилер бар. Анан башаламандык алып барды дегендер нормалар бар. Ушунун негизинде алып биздин кээ бир мүчөлөрдү, төрагаларды жумуштан четтетип койду.
ушул аркылуу биздин төрагаларга кысым болуп жатат да. Ошондуктан алдын ала айтып кетейин, кээ бир тармактын төрагалары жана мүчөлөрү коркуп чыкпай коюшу мүмкүн да. Не дегенде кайра кысым уланып баштады. Убагында Атамбаевдин досумун деп Асан Акунов келип биздин профсоюзду башкарып өзү каалагандай калчап жатканда төрагалар макул болуп депутаттар менен чогуу чуркап жүргөн. Биз Атамбаевдин досубуз деп. Андан кийин Жээнбеков, Сооронбай Шариповичтин убагында биз бул бийлик менен бир кайыктабыз деп Молдобекова күбөсү болуп чуркап элдин баарын коркутуп жүргөн, силердин баарыңарды жок кылабыз деп. Азыркы учурда кайра эле азыркы бийликтин жанына жакындап алгандай көрүнөт да. Бирок мен ишенем, азыркы бийликке булар жакындай албайт. Не дегенде окуясын карап көрсө, Асан Акунов болобу, Молдобекова болобу, буга чейин чырлуу ар кандай иштер козголгон. Мен ишенем, ал иштердин баары көтөрүлүп, булар жооп берет. Ошондо азыр айтып атпайсызбы, ар кандай коркутуулар болуп жатат депчи? Ошондо кандай коркутуулар болуп жатат? Мындай үйлөрүнө барып коркутуу болуп жатабы же телефон аркылуу чалуу коркутуу болуп жатабы? Кандай болуп жатат? Ал төрагалар боюнча бул укук коргоо органдары аркылуу ушундай ар кандай мыйзамсыз иштерди козгоп, коркутуп жатат. Жеке өзүм боюнча айта турган болсом, буга чейин мен 1-май райондук милициясына кайрылган болчумун. Мага ден соолугума жана өмүрүмө шек келе турган маселелер менен ар кайсы адам аркылуу коркутуулар болгондо мен кайрылгам. Бирок тилекке каршы ошол мезгилде да күчү көп болчу. Бир нерсе айтып кетейин. Памир Асанов деген МВД министри, Ички иштер министрлигинин орун басары чоң таасир эметип ушул иштерди козгоп турган. Анан балким менин ишим боюнча дагы мен ошо арыздар кайрылганда баары жок кылып койгон. Бирдей иш козголгон эмес. Мына ушул азыр 3 депутат атап атпайсызбы? Негизги демилдеш. Рыспаев, Мирлан Бакиров, Гүлкан Молдобекова. Ушул кишилер менен бир өз ара жолугуп сүйлөштүңүздөрбү? Мен бир топ жолу аракет кылгам. Биздин мен менен жолугушкандан негедир катышат. Биздин төрагалар менен, аксакалдар менен жолугуп аларды бар коркутуу жеңил окшойт. Ошолор менен сүйлөшүп эле чечкенсе аракет кылат. Мен буларды 1 жарым жыл болуп калды. Дебаттарга чакырды. Мен келе мыйзам боюнча талкуулайлы. Ар бир пункт боюнча мен далилдеп тастыктап берем. Могул пункт Конституцияга карама каршы келет. Могул пункт мынау мыйзамга каршы келет. Могул пункттыңар конвенцияга каршы келет деп далилдеп берем деп көрсөтсөм качып эле сайлап жүрүшөт да. Бир жолу Мирлан Бакиров ал кезде мен бул мыйзамды толукканды билбейт экем. Анан бул жердин бөлөк автор экен. Анан кийин биз силердин төрагаларыңарга 50 канча иш козготобуз деген да. Профсоюздун акчасын жеп коюптур, мүлкүн сатып коюптур деп. Ошол кезде мен туруп эле колунан кысып, Мирлан байке, эгерде чын эле ушул жегендердин баары иш козготуп камататан болсо, мен да силерге ыраазы болом деген. 1 жарым жыл болду. 52 иш козголду деп дагы эле жарыя кылып келатат. Бирөөсүн камакка алып барып отурганын көргөн да жокмун, билген да жокпуз, уккан да жокпуз. Болгону башка жанагы рейдерлик захват экен, анан кийин Асан Акуновду мыйзамсыз жумуштан кетирип коюптур деген ойдон эле козгоп жатат да. Калган иштердин бирин да көргөн жокпуз. Ушул эфирден колдонуп, каржы полициясынын төрагасына Сыймык Жапыкеев мырзага кайрылып кетким келет. Сиздерде каржы полициясында Асан Акунов Мирбек Аскерович, Осмоналиев Жээнбек Чыныбекович жана башка профсоюзда иштеген адамдар боюнча козголуп жана токтоп калган кылмыш иштери бар. Өтүнүч ушул кылмыш иштерди көтөрүп, объективдүү, мыйзамдуу карап бериңиздер. Дагы жакшылап чуксаңыздар, мен ишенем профсоюздан миллион эмес, 10 миллиондогон, балким 100 миллиондогон кылмыш иштери чыгышы мүмкүн. Айтып атпасызбы, бул эми 3-окуудан дагы кытпайсызбы, каралат депчи. Эгер ушул 3-окуудан дагы каралып бул мыйзам долбоору өтүп кеткен болсо, анда сиздердин кандай аракет болот сиздер тараптан? Эгерде жогорку кеңештин жыйынынан 3-окуудан бул мыйзам долбоору кабыл алынат болсо, кесиптик бирликтер жөнүндө митингден тышкары биз эл аралык профсоюз кыймылына кайрылып, биздин дүйнө жүзүндөгү булуң бурчуна ар бир демократиялык профсоюзга кайрылып, бир нече талаптарды коебуз. Бизди колдоону өтүнөбүз. Бул эмнени билдирет? Биздин Кыргызстандын кайсы жерде элчилиги болсо, ошол жерден биздин демократиялык профсоюздар барып өздөрүнүн акцияларын өткөрөт. Экинчиден, Европарламентте, Россия Федерациясынын мамлекеттик думасында, башка мамлекеттерде биздин профсоюздон чыккан депутаттар бар. Ал депутаттарга түздөн-түз кайрылып, профсоюздун депутаты болгондуктан талап кылып, ушул демилгечилерге мыйзам долбооруна ким добуш бере турган болсо,
ар бирине жеке экономикалык жана саясий санкциялар талап кылабыз. Мындан тышкары акыркы этабы бар. Бул мыйзам долбооруна биздин президентибиз кол коюш керек. Ошондуктан эгерде 3-окуудан кабыл алынып калса, биздин убактылуу президенттин милдетин аткарып жаткан урматтуу Садыр Нуркожоевич, сизге дагы кайрылабыз. Ал учурда өзүнчө дагы азыр дагы ушул эфирден колдонуп айтып кетейин. Садыр Нуркожоевич, бул депутаттар Алмазбек Шаршеновичти жок кылып, мактап жүрүп жок кылып жешкен аягында. Сооронбай Шариповичти мактап жүрүп аягында жок кылып жешкен. Сиздин абериңизге булар сокку уруп, ушул мыйзамды сизге түртүп, алдап, ар нерсе шыгырап эгерде кол койдура турган болсо, сиздин абериңизге чоң сокку алып келет, Кыргызстан мамлекетине чоң сокку алып келет. Не дегенде бунун артынан эл аралык уюмдардан, эл аралык эмгек уюмунан, эл аралык профсоюз кыймылынан ар кандай экономикалык жана саясий санкциялар сөзсүз келет. Дагы бир сыйкырдуу иш жөнүндө айтып кетсек, Асанакунов Бирбек аскери жумуштан кеткенден кийин жайдын орто ченине барып, негеде бир мыйзамсыз подделка кылып, экинчи мөөрдү даярдап алыптыр өзүнө. Анан ал кезде биздин Кыргызстан банкында счеттордун баары тоңдурулган. Түшүнүксүз маселе башталгандан кийин. Биздин угушубузга караганда, ошол кезде өкмөттөгүлөр менен сүйлөшүп, фонд оздоровления трудящихся деген бар. Ошол жактан акчаны Кыргызстан банкына котортпой, негедир Оптима банктан счет ачып, ошол жака котортуп, ошол мыйзамсыз подделка болгон мөөр менен колдонуп, 2,5 миллион сом акчаны алып туруп, Көлдөгү бир санаторийге айдап, ал жактан ошол эле күнү Кыргызстан профессор федерациясына бир 200-300 миң сомду которгон дейт да. Ушундай бир мыйзамсыз оюндар болгон. Биринчиден бул мөөрдү подделка кылып атат. Анан кийин кандайдыр бир түшүнүксүз финансылык каржы операцияларды кылып жатат да. Аларды чукуйтурган болсо, анын артында дагы бир топ деген мыйзамсыз иштер чыгат. Ушуну менен биздин маегибиз соңуна келип жетти. Биздин студиябызга келип бергениңиз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Ал эми урматтуу Факт KG маалымат порталынын көрүүчүлөрү, бүгүн биздин студиябыздын коногу Кыргызстан курушчулар профсоюзунун төрагасы жана Кыргызстан профсоюздар федерациясынын жаштар кеңешинин төрагасы Элдар Карачалов болду.